Эң негизги биздин жашоодогу ойлоно турган нерсебиз, менин жашоомдо канчалык диндин чеги бар. Ошону көбүрөөк ойлонолу. Дүйнө убактылуу. Бир алым айтканда, Ибрахим Дадахам рахматулла алейх, чоң алымдардан да. Кимде ман арада раха, ким эгерде ракатты каалаган болсо, тынч жашоону каалаган болсо, фа алейха юхриджал халка мин қалбиха хатта ястарих, анда ага анын жоопкерчилиги жүрөгүнөн адамдарга болгон ишенимди чыгарып салсын, жүрөк эс алуу үчүн дейт. Адамдарга болгон таянычын чыгарып салсын. Бул тигиндей кылып берет, бул мындай кылып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фахибба", сен өз ли ахик, сенин бир тууганыңды жакшы көргөн хаунамма. Не кылгын дейт? Чектүү жакшы көргөн дейт. Биротоло жакшы көрүп, биротоло ишенип кетпе, чектүү жакшы көр. Фааса айякуна багидака яумамма. Себеби бир күнү келип туруп, ал сенин кайра душманың болуп калышы мүмкүн. Душманыңды дагы чектүү сен душман туткун. Себеби бир күн келип туруп, ал сенин кайра жакшы көргөн адамың болуп калышы мүмкүн дейт. Ман таваккала алан наси залла. Кимде ким адамдарга таяна турган болсо кордук күтөт. Пайгамбардын сөзү. Кимдер адамдарга таяна турган болсо кордук күтөт. Оман таваккала ала аклихи далла. Ким эгерде акылына таянып, Кур'ан хадисти четке кагып коюп, жок мындай кылыш керек, жок дегендей кылыш керек. Акылга таяна турган болсо далла, адашат жашоодон. Оман таваккала ала малихи қалла. Ким өзүнүн байлыгына, бийлигине таянса, ал азайып жок болот. Оман таваккала ала нафсихи малла. Ким өзүнө таяна турган болсо, ал адам кыйынчылыкка түшөт. Оман таваккала ала Аллахи ма қалла ва ма далла ва ма малла ва ма залла. Кимде ким Аллахка таянса, бүткүл аламдын жаратуучусу, бардык аламды контроль кылып турган башкаруучусу Аллахка таяна турган болсо, ал эч качан байлы азайбайт, ал адашпайт, ал адам кыйынчылыкка, кордукка түшпөйт. Ошондон урматтуу туугандарым, биздин ички дүйнөбүздө Аллах Тааладан назарыбыз үзүлүп туруп, махлукка болгон назар бул Аллах Тааланы өтө наразы кылып коет. Алланын ачуусун туудурат. Жашообуздагы тынчтык, амандык, береке, пайыздын кетүүсүнө себеп болот. Албетте ар бир учурда ислам эмнени буйрса аткарабыз, кылабыз. Шүгүр кылып эле Аллага таянып эле олтуруп эле деген маселе эмес. Бирок жүрөгүбүз урматтуу тууган, Аллах Тааладан эч качан башка багытка бурулуп кетпесин. Жашообузда болсо чегибиз ислам шариятынан чыгып кетпесин. Бирөөнүн аброюна, бирөөнүн байлыгына, бирөөнүн жерине, малына, байлыгына сиз менен биз аша чабып чыгып кетпейли урматтуу туугандар.